4-чү шайлоо талаш тартышы Республика саясий партиясына тийиштүү. Тактап айтканда, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бир жаран аталган партиянын талапкерлеринин тизмесин каттоону жокко чыгаруу талап кылып сотко кайрылган. Анын билдирүүсүнөн улам партиянын өкүлдөрү аны талапкерлердин тизмесине киргизебиз деп убада беришип, андан кийин баш тартышкан. Ушундан улам ал башка саясий партиялардын тизмесине кирүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жибергенин айтып чыкты. Моралдык компенсация катары ал партиядан 5 миллион сом төлөп берүүнү талап кылган. Бирок натыйжада сот анын арызын кароосуз калтырган. Анткени борбордук шайлоо комиссиянын чечимине даттануу 3 күндүк мөөнөтү аяктап калган. Шайлоо талаштары тууралуу окуялар сериябызга көз салып туруңуз.